Бүгін біз өткен сабақта чейген призманың аксонометриялық проекциясын изометрияда чейгенде үйренеміз. Алгач координата оғын чейебіз. Изометрия координата оғы бардық жақтары 120 градуста чейілеші керек. Ал үшін транспортерді қолдануымыз. 120 градусты өлчөп белгилегенден кийин О чекити аркылуу X огун чийебиз. Жана ошондой эле О чекити аркылуу Y огун чийебиз. Пайда болгон координата окторун белгилейбиз. X, Y жана Z тогу. Z тогу ар дайым вертикалдуу түрдө болуш керек. Аксонометриялык проекцияны тургузуу үчүн бул убакка чейин чийилген ортогоналдуу чиймени колдонобуз. Алгач призманын горизонталдык проекциясынан призманын узундугун таап алабыз. Белгиленген өлчөмдү X огун боюнча О чекитин тең ортосунан кесип өткөндөй кылып белгилейбиз. Биздин учурда бул 4 см болсо, О чекитинин эки жагынан 2 см белгилейбиз. Жана ошондой эле призманын туурасын Y огу боюнча О чекитин кесип өткөндөй кылып эки жагынан белгилейбиз. Андан соң призманын кырларын өлчөйбүз дагы жана белгиленген чекит боюнча X огуна параллель болгондой кылып чийип алабыз. Призманын жандайынкы кырларындагы белгиленген чекиттер боюнча туташтырабыз. Призманын арткы көрүнбөгөн бөлүгүн үзүк сызык менен көрсөтөбүз. Призманын бийиктигин табуу үчүн ортогоналдык чиймеден призманын бийиктигинин өлчөмүн алабыз. Биздин учурда бул 6 см жана призманын ар бир кырынан Z огуна параллель болгондой кылып түз сызыктарды чийебиз. Ошондой эле призманын көрүнбөгөн бөлүктөрүн, көрүнбөгөн кырларын үзүк сызык менен көрсөтөбүз. Призманын бийиктигин тургузгандан кийин
түз сызыктарды бири-бири менен туташтырабыз. Призманын аксонометриялык проекциясы пайда болду.